Алмазбек Атамбаев соттук териштирүүгө катышуудан 60 жолу баш тартты. Мурдагы президенттин бул кадамын коомчулук Алмазбек Атамбаев өзүн мыйзамдан жана мамлекеттен жогору коюуну улантып жатат деп кабылдады. Алмазбек Атамбаевке карата бир нече кылмыш иши козголгон. Анын ичинде 2019-жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон башаламандык, коррупция жана арам акчаны адалдоо фактылары бар. Кой Таш айылында Атамбаевдин үйү жайгашкан жер тилкеси мыйзамдарда каралган тартиптерди жана мөөнөттөрдү бузуу менен алынган. Жер тилкени мыйзамсыз басып алган. Аламөдөн районунун Кой Таш айылынын аймагында турак үй куруу үчүн Дастан ачык акционердик коомунун бүтпөгөн курулуш объектилери менен бирге аянты 2,7 гектар жер участогун Фрунзе Токой Чарба Токой фондунун аянты 0,55 гектар жер участогун ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдарды пайдаланып ээлеп алган. Атамбаевдин тапшырмасы түздөн-түз көзөмөлү алдында мыйзамдагы ууру Кримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуу уюштурулган. Кылмыштуу иш-чараны аткаруу үчүн Шамил Атаханов Кыргыз Республикасынын укук коргоо, сот жана мамлекеттик органдарынын жогорку кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, Батукаевди камактан бошотуп, республиканын аймагынан чыгаруу иш-чараларын жеке Атамбаев менен макулдашылганын билдирген. Алмазбек Атамбаев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун Кытай эл республикасынын кредити аркылуу ишке ашыруу боюнча бардык стратегиялык чечимдерди, анын ичинде подрядчикти Кытай тарабынан тандалышына макулдук берүүнү өзү мамлекет башчы катары кабыл алган. Кытай берген $386 миллион максатсыз пайдаланган. Бул факты боюнча 2019-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан Атамбаевге карата материалдар кылмыш жана жоруктардын бириктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 менен сотко чейинки өндүрүш катталган. Мындан сырткары TVA компаниясынын электр кубатын чыгаруу объектилерин курууда тажрыйбасы жоктугун, бул компанияны подрядчик катары тандоо процедурасы ачык болбогондугун көз жазымда калтырган. Экс-президент 2016-жылы Түркиянын 10 туулуп өскөн жаранына Кыргызстандын жарандарынын паспортун мыйзамсыз берүү фактысы бар. Ошондой эле 2020-жылдын октябрында массалык башаламандык уюштурган деген айып тагылган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Калыс Ордо жаңы конушундагы мектеп куруу иши боюнча айыпталуучу болуп чыкты. Алмазбек Атамбаев Калыс Ордо конушундагы 750 орундуу мектепти курууга макулдук берген. Мектептин курулушуна Кытай тараптан $2 миллион грант бөлүнгөн.